Жолға шықпалы. Хамартада 3 айдан бeri айлық жоқ. Асты 15 мың сом алады. Арты 10 мың сом. Olmasına şüleyi. Olmasına şüleyi. Ne yapıyoruz ya? Bol şüleyi. Allah. Kadar hatırlayacak. Хамбаратада 3 aydan beri aylık yok. Kayaktağı kes kurulatu. Сүйүнүчтүү кабар кечээ 26 жаштагы келин 3 эм төрөдү. Алардын 3 тең кыз, жаш эненин буга чейин 3 баласы болгон. Абдан сүйгөн атабыз баарыбыз. Жеңил болду төрөт буюрса. Биз Баткен областынын Лелик району Кулунда айылынан бул жака келгенбиз. Азыркы учурда кайнатамдар менен турабыз. Буюрса дагы Аллахым берип калса төрөйбүз. 5 жылдын ичинде ушу 6 балалуу болдук. Буюрса өзүм да күткөн эмесмин да өзүм негизи 6 балалуу болом. 26 ноябрда роддомго келген болчу. Диагноз менен кош бойлуу 34 жума, анан тройня ошол. Анан ошо себеби давление көтөрүлүп келген болчу. Экстренный порядке операция болгон. Операция жол менен төрөлдү. 3 кыз, үйүндө 3 баласы бар экен. Ошо жаш болсо дагы үйүндө 3 баласы бар. Азыр ошо тройня менен 6 балалуу болуп калды. Азырынча акыбалдары жакшы, балдар интенсивный постто турат. Энесинин абалы жакшы, давлениясы стабилдүү болуп атат, 120-80. Бирок реанимациянын бөлүмдө бүгүн Кудай буйруса ошо палата которобуз. Бүгүн Кудай буйруса балдар менен жолуктурабыз. Акыбалы жакшы бүгүн. Көзүң көрсөтүп койчу көзүңдү. Андай кылып кой, ешила. Накыл кой көзүң көрсөтүп. Толкунданып, азыр кубанычыбыз аябай чексиз. Шүгүр, рахмат ушунчалык. Эсероман төрөтүп алды. Кубанычыбыз чексиз азыр эми. Биз Лелек районунан Кулунда айылынан болобуз, чек арадан болобуз негизи. Негизи ошол жакта жашайбыз, айылда эле турабыз. Анан айылдан жибергенден бияка келип отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эм-банкың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эм-банк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эм-банкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эм-банкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эм-банк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Жумуш жасап, семьяны багып карап аткам. Анан акыркы 2 айдан бери иштеп элем.
балдарды карап, ошо ата энемди өздөрү ооруп жүрүшөт. Кудай буйрса, мына акыркы бир айдан бери эл оозунда сөз болуп келип атат. Мына чоңдор кече жакында Ош шаарында, Нарын шаарында мына Камчыбек Ташиев барып үй бүлөнү куттуктап, ушинтип жардамдар көрсөтүп атат. Буйрса рахмат ошо кишилерге. Ошо элдин катарында биз деле ошо сыйлык алып, ушу үйлүү жайлуу болуп калсак жакшы болмокпу? Кубанычыбыз батпай отурган кезибиз. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтамын. Ушул перзенттерди берип бизди сүйүнтүп отурганыга чексиз шүгүр. Буйрса кыздар 3 кыз болду. Өмүрлөрү узун болсун. Айчолпон Мукашева, 7-канал. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кандайсыздар, кыргыз мусулман бир туугандар, жалпы эле Москва шаарындагы эмгектенип жүргөн биздин мекендештер кандайсыздар? Туугандар, менин кайрылуум Москвадагы хозяйкаларга. Туугандар, мен бир жумадан бери квартира издейм, бир жумадан бери квартира таппаймын. Жердештер уга квартирант алабыз, койка место, комната бере, семейный алабыз деп киргизип коёттор дагы. Звонок кылсаң, ассаламу алейкум, кандайсыз, квартира боюнча чалдык эле десең, адам толуп калды деп телефонду өчүрүп коет. Даже салам бербейт. Ошол адамдарга кайрыларым. Өзү караганыңар 2 комната, 1 комнатный квартира карайсыңар өзүчө. Анан эмнеңерге мындай керсейип адамдарга мындай жылуу мамиле кылбайсыңар. Анан кече дагы бирөөсүгө чалдым, күн чалдым. Да дейт. Ассаламу алейкум эже, кандай, жакшысызбы? Мага квартира керек эле десең, да. Каерде иштейсиң? Не иш кыласың? Азыркы жашап аткан квартираңдан неге чыгып атасың? Квартирага келгенден кийин күнүгө тамак кыласыңбы, кылбайсыңбы? Деп ошондой дейт магачы. Анан мен айттым, эже, мен жумушка тамак алып барам, мен күнүгө тамак жасаймын. Анчамчыда жасабай калам, анчамчыда жасаймын деп өзүмдүн сутайсам, түшүндүрүп айтсам, бизге тамак жасабаган эркектер керек деп телефонду өчүрүп коюп атат. Анан көбүгө чалсаң телефон албайт. Анан көбүнө чалсаң адам толуп калды дейт. Адамдар толгондон кийин хозяйкалар объявленияны алып салгыла. Жердештер рудан, интернеттен адамдар толду, алып салгыла. Анан башыңар көккө жетсе дагы путуңар жерден үзүлбөсүн туугандар. Ушул адамдарга кайрыларым. Биринчи очередь адам болгула. Адамга мындай жылуу мамиле, жылуу сөздү мындай сүйлөгөндү үйрөнгүлө. Просто мен мындай бир жумадан бери таппайм квартира. Ошо бир жумадан бери издейм, бир жумадан бери ушундай ситуация болуп атат да мендечи. Анан мындай, анан неге иштейсиң, каерде иштейсиң деп мындай грубо мамиледе, грубо отношение адамга кылган биздин кыргыздар ушундай экенбиз да. Анан адамың толуп калды, звонок кылды, алып үкам, адам толуп калды. Болду, азыр объявленияны алып коебуз. Болду, жылуу эле сөз, Анан не кыласың? Адам бизде толду, болду, давай деп. Не кыласыңар туугандар? Адамыңар толду, объявленияны алып салгыла. Москвадагы жүргөн хозяйкалар. Силерге мен айтарым. Болсунча ушул видеого лайк басып, ошол көрсүн ошондой адамдар. Рахмат барыңарга.